1993 жылы Сибирде ушундай зектердин арасында болуп калдым. Кантип түшүп калдым аякка, кандай түшүп калдым, ошончолук ошол деңгээлге чейин мен кантип жеттим. Ага чейин армияга баргам. 91 жылы ошо Иркутскийде ракетный войскада служба кылып, анан армия бүткөндөн кийин үйгө келдик. Союз развал болгондон кийин кайра кетип ошо Иркутскийде ошол Иркутский вокзал салам деп бардым, акча табам деп бардым. Анан ошентип иштеп жүрүп ошол жерде казак балдарга жолугуп калдым, рекеттерге. Жолугуп анан ошолор менен монгол, Кытайдан келген чиновниктер тонуп баштадык. Анан ушундай акчалар чемодандар менен келчү. Анан Кудайдын көзү түз болгондуктан мен ошол жактан соттолуп кеттим. Ошол жактан Иркутский централда 10 ай отурдум. 10 айдын ичинде ушунчалык аябай кыйналдым, дене жагынан кыйналдым, кыйын болду аябай. Ар кандай улуттар бар, ар кандай кашкылар бар дегендей. Аяктан иштеше жөн эле койбойт аякта. Аяктын мыйзамы башка, закону башка. Анан ошентип аякта соттолдум, сот бүтүп, аякта дагы пневмонияга ооруп калдым, аябай кыйын болду. Анан соттон 1 жылдын ичинде анан Ангарск, Тулун деген шаарда зонага кеттим. Анан ошол жакта жүрүп, иштеп жүрүп, колонияда жүрүп анан бир бала жолугуп калдым. Ал бала өзүнүн ушундай жөнөкөй эле бала. Ага мындай жаргон менен сүйлөшүп, же мындай по понятиям сүйлөшсөң ал эч кандай жерзит этпейт да. Ал бала андай эмес болчу. Ал бала мындай өзүнүн жөнөкөйлүгү менен күлүп, жылмайып, анан ага по понятиям мындай сени эмне деп ар кандай менен басым чымнайбайчы. Ал жумуштан келген сайын күнүгө бир бурчта отуруп бир китепти окучу. Анан эмне окуп атасың десем, ал мен ошо Тора, Забур, Инжилди окуп атам дейт да. Анан мен аны окуп атканыма кызыктанган эмес чындаганда. Анын жашоосу, анын мамилеси, ал бир жумушту берсең так аткарганы ушундай мага кызыктырды. Анан ал ошол жактын зонанын сөзү менен, тили менен сүйлөбөйчү. Ал жөнөкөй эле адамдардай эле сүйлөчү. Аякта болсо бүт эле жаргон менен сүйлөшөт. Анын болсо жашоосу өзгөчө болгондуктан ал мага ушундай жакчы да. Анан менен сүйлөшүп атып, ушундай Кудай бар, тирүү Кудай бар. Ал сыйынууга да жооп берет деп айтчы да. Сага эмне кылып жооп берди деп суроо берчү агачы. Эмне кылып жооп берди? Сага бирдеке кылдыбы? Ушу сени ишенген Кудай. Аякта зонада, аякта зектерде жалап. Анан ар кандай мылжыңдап ага тийишесиң, басынтасың, ар кандай. Бирок ал андай кылбачы. Ал ооба мен жашоом өзгөрчү, мен ушундай киши өлтүргүч адам болчумун, мен двойное убийство, мен тепкилеп эле ушундай мушташканга даяр адам болгон да. Бирок аны Кудай ушунчалык өзгөрткөн, момун болуп калган да башкача. Сен чын эле ушундай белең деп, аны башка балдардан сурап, ушинтип калсам, ооба, ал башка вообще другой был деп, башка бул адам болчу деп айтып беришет да. Анан чындап эле ал өзгөрүлгөн экен, анын жашоосу басканы, сүйлөгөн сөзү, ою башка экен. Мен экөөбүз маектешип жаттык. Анан арадан жылдар өттү. Мен үйүмдү сагындым. Кат жасагам, кат болсо 1 айда келет. Келсе келди, келбесе жок. Ушундай анан элиңди, жериңди сагынасың, кыргыз сөзүн сагынасың. Мен да ошонун Кудайына кайрылып көрөйүнчү деп бир күнү, мен да кайрылсам болобу деп сурадым анда. Ооба, сен да кайрылсаң болот деп. Анан айттым да, чындап эле Кудай, сен бар болсоң, сен мага ушул жактан эртерээк чыкканга жардам берчи депчи. Бирок ошол убакытта, Союз убагында, эгерде статьяларды карап келсек, мисалы менин статьям 146 статья бул разбой, вооруженный разбой нападение. Мындайча айтканда, эч кандай условно досрочный эрте чыккан мүмкүнчүлүк жок болчу такыр. Анан Ельцин как раз переворот болуп, Ельцин туруп калды, 1 жыл 2 жыл болду. Анан ошол жана Конституцияга, Уголовный кодекске ушундай өзгөртүүлөр киргизгендиктен менин статьям жеңилге келди да.
Анан бир күнү мен отрядден келип эле сен ушундай удоо кеткиң келеби, заявление жаз, комиссияга барасың деди да. Анан Кудайга рахмат, мен ошол учурда мен сыйынын чындап эле угулганын мен түшүнгөн эмесмин. Анан өттүм, комиссияны өттүм, сотту өттүм, анан 5 жыл отургандыктан 1 жыл калтырдым. Анан условно чыгып, анан үйгө ошо билет алып жол бердим да. Ошо 5 күн поездда келатып, 5 күндүк жол мага 5 жыл отургандай болду. Үйүмө жетпейм, Кыргызстан жериме жетпейм, Кыргыздын суусуна, даамына, борсугуна ушунчалык сагындыктан. Эгерде армияны кошкондо экөө биригип 7 жыл болду да. 7 жыл ошо Сибирде жүрүптүр. Анан келип, жерге чыгылып, Бишкек вокзалына ыйлап ушу жеримди өп жаптым. Анан эжеме келдим. Эжеме келип, өзүмө келип, баягы сүйлөшүп эле кирсем эле, сен вообще башкача сүйлөп атасың, сен кыргызча сүйлөчү дечи да. Анан тиякта жүргөндүктөн тилиң да өзгөрүлөт. Ар бир сөзүң жөнүндө сүйлөбөй, чукуп сүйлөйсүң да. Анан жумушка орноштум 25-жылы. Анан жумушта иштеп жүрүп бир күнү бир эжеге жолугуп калдым. Анан эже келип эле, Жыргал, сен жакшы баласың деп өзүнүн тамак ашын, пирожкилерин көтөрүп кел обед кылабыз деп берчи. Анан ушунда сен Кудай жөнүндө уктуң беле деп мага суроо берди да. Ооба уккам дедим да. Анан да бир китепти көтөрүп келип, ушул китепти окусак болобу экөөбүз? Сен барышың керек бир жерге, мен барасың деди. Тора, Забур, Инжил китеби. Анан мен мейли барайын деп анан ошо жыйынга барып, ошол жакта өз тилдеринде орустар орусча, кыргыздар кыргызча Кудайга ыраазык берип, ага сыйынып, ушунчалык мындай мамилеси мага аябай тартып турду да. Анан кыргызча Тора, Забур, Инжил китебин алдым. Ошо Инжил китебин окуп атып, Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн дейт, мендей күнөөкөрдү, мендей ушунчалык тоногушту, аяосуз ушундай жиркеничтүү, арактын кулу, наркотиктин кулу болгон адамды ушунчалык сүйгөндүктөн дейт. Ал өзүнүн жалгыз уулун Иса Машаякты берди, аны ага ишенген адам өлбөй-түбөл көмүргө ээ болсун деп берди дейт. Окуп анан мен чын жүрөктөн ошол 10 жыл мурун мен сыйынганым ошол угулганын түшүндүм да. Ошол убакта эле ошо бошонуп келгенден кийин ошо юбилейлүү болуп калгам. Кудай мага 2 сонун балдарды берген, бирок ошол иштеп жүрүп мындай 25 лицейден мен дагы мэрияга орношком, мэриядан БТИде помощник болуп жүрдүм. Анан үйдө мындай көтөрүлгөндүктөн кайрадан ошол эле мындай жатканда ошол эле мурунку жашоомо кайрадан ыгала баштадым. Мындай арак ичип баштадым, көп мындай нерселер болуп баштады. Үйдө уруш талаш, дайыма бирдеке недовольство, балдардын ыйы дегендей да. Анан ошентип аны баягы мындай четтей баштадым Кудайдан. Мен күнүгө ичип келчүмүн үйгө. Күнүгө деле бир соогун жок болчу да. Тынчтык жок болчу үйдө. Эртең менен солугуп турасың, келинчегиң багыш ыйлайт, балдарың чыркырайт. Анан айттым да, каалайсың мен барып тиктирейин, зашиваться этейин деп. Даже Таласта барып, Кара Бура районуна барып, ошол жактан мен больницага жатып мен тиктирткем. Ошо жатканда мен ошо бир комнатага киргизип туруп, Мари Прашитка иштеген киши киргизип туруп, бүт баарын зеркальный киргизип туруп, мына деп мындай далымдын артын кезип туруп, анан ошол жерде мындай бир ампуланы киргизип туруп, мына эми сен ичсең өлөсүң деген. 1 жыл ичпей жүрдүм. 1 жыл ичпей жүрүп, анан кызым төрөлгөндө мурункудан да укмуш ичип кеттим. Эсиме келсе, Ош базарында бомж пиштердин арасына түшүп калыптырмын. Бир учурда ошол жана көпүрөнүн жанында, Ош базарынын артында, ошол көпүрөдө картондордун арасына жатып алган болгом. Эчтеде эч ким кабыл албайт. Бир туугандарым баары жиркенет барсаң. Өзүң болсо ушул жерге жатып,
өлүп эле калсам гана, намызың чыдабай ушул жерде эле өлүп эле калсам гана деген ой болчу. Анан бир күнү карасам, кайра эле ошо Кыргызстанда да түрмөдө отуруп калдым да. Бир күнү көзүмдү ачсам, аябай мас экенин тепкилеп алып келип койду. Анан ушундай дело заводить этти. Эмне мен бирөөнүн үйүн жазагам ошо акча бербегендиктен ушундай үйүнө кирип кетип, ардекелерди алып анан бат эле Кудайдын көзү түз. Анан кайра эле ошол жерге следственный изоляторго отургузуп койду. Биринчи класста балам, биринчи класс болуп калган уже балам, ал мага передача алып келип, ата деп кармушкадан алып ыйласа, мен аны көрүп, жийиркеничтүү адам экенин түшүнөт экенсиң. Анан кайрадан мурункуларымды эстеп, кайрадан чын жүрөктөн Кудайга кайрылып, Иса Теңирим, мен эгер чындап сен мага ырайым кылсаң, мен ошол жактан чыксам, өмүрүмдү сага арнайм деп, ушунчалык күнү түнү сыйынчымын да отуруп алчу. Анан ишенесиңерби, ошол жерде дагы ушундай капкара болгон камера, ошол жерде дагы жанагы күлүшниктер ысык суу бербейт дегендей, алар чифир кайнатып түтөтүп капкара болуп калган. Эч нерсе ысык суу, мустак суу деген аякта жок. Мындай дары дармек деген жок аякта. Бирок ишенесиң, ошол жер үчүндө сыйынып атып, ошонун баары акырындан өзгөрдү. Анан сотко келгенде мен дагы ошол Кудайдын сөзүнүн негизинде мен да ал эле ишим эмес. Ал мурун кылып жүргөн, ошо масла завод салып жүргөн, же ошо гостиница салгандарды кылган, урдап саткан нерселеримди айтып салдым. Мына адамдын корку сөзсүз мени ошол жакта решетка эмес, мен Кудайдан коркуу болгондуктан мен ачык айтып салдым да. Анан мен следователим келип, сизди эмне уруп тепкилеп атабы эмне? Оперлер прессовать этип атабы эмне? Кайрадан дагы 2 статья прессовать этип коюптур го сизге десе, жок, мен муну кылдым. А эмнеге айтып атасыз десе, мен муну Кудайым айтып атат мага. Мен таза жүрөк менен чыгышым керек бияктан. Десем алар таң калып, начальник ровд да чакырып, сен эмне кылганың? Чындап эле мына атайын мойнуңа жүктөп атабы дечи да. Жок. Мен жүрөгүмдү түрткү кылган бул Кудай. Иса Теңирим айткан, сен ошол жактан таптаза чыгышың керек деп. Анан чындап эле мойнума алып, анан баарын айтып бердим. Баарын айтып бергендиктен сотто прокурор окуп туруп анан, урматтуу судья, бул жигитти кой бериш керек деп еді. Анан ошо чыккандан кийин мен орозо кармадым. Тоо кылдым, мойнума алдым. Мен күнөөкөрмүн. Кудайым, Теңирим мен кечирчи мени. Мен эчтеке кыла албайм, мен колумдан эчтеке келбейт экен. Мен өз күнөөмдү, мен каалоомду жеңе албайт экенмин. Мен даже зашивание, мен даже кайсы бир ыкмалар менен тамекини аракташтай албачымын. Анан мен 2 күн орозо кармадым. 3-чү күнү мен кадимкидей кыйналдым, ооба. Бирок кадимкидей мен 24 жыл, 25 жылдан ашык тамеки чегиптирмин. Ошол учурда. Анан бир күндө таптакыр мурун чекпегендей, ичпегендей эле болбодум. Кудай жардам берсе, Кудай ишин кылса, ал толугу менен таза кылат экен да. Кудайга рахмат, мен жашоом өзгөрүлгөнүнө мен Теңирим Исага ушунчалык чексиз ыраазымын. Ошол себептен мен да кыргыз элиме айтат элем да, каалоом иретинде мен жашоомду чын Кудай өзгөрткөн, тирүү Кудай өзгөрткөн. Мен ушунчалык преступниктердин преступниги, жалгандын жалганы, ушунчалык начар адам болчумун. Күнөөнүн сазына баткан, мени чындап жашоомду өзгөрткөн бир гана Иса Теңирим, Кудайым. Анан мен да элиме да кайрылат элем. Ким уга атса, ким чындап ошол кайсы бир адаттарын таштай албай атса, кайсы бир кыйынчылыкка дуушар болуп атса, арактын кулунан, кайсы бир тамекинин кулунан чыга албай атса, анда сөзсүз жөн эле керек. Кудайым, мага жардам берчи. Мени кечир. Мунун баары мен улуң Иса Машаяктын атынан суранам деп Кудайга чын жүрөктөн, эне тилинен кайрылса, Кудай укпай койбойт. Кудай силерге
барыңарга батасын берсин, элибизге, жерибизге мол батасын берсин.